Өткөнкү аптада билим берүү министринин орун басары вакцина кылынбаган, эмдөөдөн өтпөгөн балдарды мектепке кабыл албайбыз деген чечимин чыгарды да. Жалпы массалык маалымат каражаттарына жарыялады. Бул деген мен түшүнүп атам, кызамык оорусу абдан коркунучтуу оору. Эмдөөнүн пайдасын дагы билип атабыз. Бирок бул медициналык маселе эмес, бул конституциялык маселе. Биз канча деген ата-энелер бүгүнкү күндө абдан көп жарандарыбыз кайрылып атат. Конституциянын 46-беренесинде так даана жазылып турат. Ар бир адам билим алууга укуктуу, негизги жалпы билим милдеттүү, мамлекет ар бир баланын өнүгүүсү үчүн шарт түзүүгө милдеттүү деп турат. Биз болсо эмне кылып атабыз? Ар кандай бир тоскоолдуктарды жаратып атабыз. Ошон үчүн мамлекет элдин коопсуздугун, саламаттыгын караш керек. Бирок конституцияны бузуу жолунда эмес. Биз кээ бир балдар бар, медициналык справкалары бар, эмдөөдөн өткөнгө болбойт дегендер бар. Кээ бир ата-энелер жетишпей калат. Кээ бир биздин айылдарыбыз бар, оорукана эмес, ФАП жок жерлерибиз бар. Алар дагы баягы алганга мүмкүнчүлүгү жок болуп калат. Анан биз алардын балдарына эмне дейбиз? Силердин балдарыңар экинчи сорттогу балдарбы? Балдар дейбизби? Же эмне силердин балдарыңар билим алууга татыксыз дейбизби? Ушул маселени бир жакшылап карап коюңуздар. Жакшылап мындай дыкаттык карашыңыздарды мен өтүнөм.